Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүнкү сабакта биз Мисте талаасындабыз, Түркиянын Адана шаарында. Мисте өсүмдүктөрүнүн бакчасы бул жер. 7-6 жакын түр бар. Анын ичинде Пистасия Вера дагы, биз жеген мисте дагы бар. Булардын баардыгы жапай мистелер. Бул көрүп турганыңыз мисалы эркек өсүмдүк мистенин. Мисте эки түрдө болот. Эки үйлүү өсүмдүк болгон үчүн кээ бир өсүмдүктөр эркек, кээ бирлери ургачы болот. Бул мисалы эркек гүлдөрү. Булар уже чаңдашып бүткөн бир абалы. Биринчи ушундай кызыл болот дагы, гүл ачып, чаңдар чыгып, анан арылардын жардамы менен, шамалдын жардамы менен чаңдашып, уже бул өтүп кеткен убагы. Бул жерде болсо ургачы гүлү бар. Ургачы өсүмдүктүн ургачы гүлү мондай дагы араларында орундар болот дагы. Ушундай бир формада болот. Булар чаңдашы эркектер менен мөмө байлайт. Биз жеген мөмө ушундай өсүмдүктөрдөн өндүрүлөт. Азыр биз бул жерде досторубуз менен, коллегаларыбыз менен чаңдаштыруу иштерин кылабыз. Чаңдаштырганга чейин өсүмдүктөрдүн ургачы гүлдөрүн жаап бекитебиз. Башка өсүмдүктөрдүн чаңдары келип, аларды чаңдаштырып коебузун деп, биз өзүбүз каалаган чоң болуп өскөн, уруктары чоң, үрөндөрү чоң болгон эркек өсүмдүктөрдүн чаңын алып алабыз дагы, ал чаңдарды буларга жасалма жол менен чаңдаштырабыз. Жасалма жол менен чаңдаштыргандан кийин алардан пайда болгон уруктар, үрөндөр биздин келечектеги жаңы сорттор болушу мүмкүн. F1-лерибиз болот, гибридтер. Биз кыскача ошол жөнүндө айтып беребиз. Азыр ал жакта көрсөтөлү. Бул жерде 7-ге жакын түр бар. Пистасия, Теребентус, Атлантика, Вера. Алардын ичинен бир гана Пистасия Вера деген түрү биз жеген эмеси. Бул карындоосубуз менен азыр бул жерде бул кеселеме деп коет түркчө. Жабуу бекитүү десек деле болот, кыргызча мааниси. Бул жерде ушундай ургачы гүлдөр бар. Ургачы гүлдөрдү биз бул быйылкы өсүп аткан сабагы. Ургачы гүлдөрүн ушундай кагаз илиш менен, бул арзан эле турат, бекитебиз. Бекитип, көстөрө билиңиз? Бирөөсүн көрсөтөлү. Бул өсүп кете турган болгон үчүн бир аз учунан место калтырабыз. Ушул жерден болот дагы, ал жеринен кагаз менен, скотч менен мынтип бекемирээк ороп, ургачы гүл ача электе биз ушинтип бекитебиз баардык гүлдөрдү. Башка эркек чаңдар келип чаңдаштырып койбос үчүн. Кийинчерээк булар дагы ачылганда кичинекей жеринен ачып чиртип көрүп карайбыз дагы. Ал чаңдаша турган убагы келгенде өзүбүз алган жакшы чаңдар менен жасалма жол менен чаңдаштыруу кылабыз. Бул дарак дагы мурда кылдык, мисалы ушундай эле жол менен. Кылгандан кийин моундай кылып ар жактан көрсөтөйүн. Мына мындай бул былтыркы чаңдаштырган сабактар. Чаңдаштыргандан кийин мондай биз скотчтор менен жабыштырабыз дагы, бул чаңдаштырган бутак экенин билебиз. Эгер бул жыртылып кете турган болсо, биз кийинчерээк жыртып алып салабыз. Анын максаты да күндө ысыкта бул теплицага окшоп, күнөсканага окшоп ысып ичиндеги үрөндөрдү, уруктарды күйгүзүп салышы мүмкүн. Ошон үчүн скотчтоп туруп сыртын жыртып салабыз. Бул жак уруктар, үрөндөр бышып жетилгенде топтоп алабыз. Бул биздин жаңы сортторубуз болот. Ошодон билиш үчүн скотчтойбуз. Кайсы сорт менен кайсы сортты кылып атканыбызды өзүбүз жакшы билебиз. Азырынча ушундай. Азыр кийинки басымакта дагы чаңдаштыруу басымагын көрсөтөбүз. Şimdilik yeter Fatih.